Assalamu alaikum. Biz Jallabat kire berişinde durabız. Jallabat Manaş şaharı Akbarva 15'te Subota günden başlap kabul alabız. 11'inden başlap Jallabat şaharında 11'inden başlap kabul alabız. Hurmatlı bizdin deytaptar. Assalamu alaikum. Moskvaga kaçan kelesiz? Bir. Moskvaga buyursa noyabrda Moskvaga аттанабыз. Noyabrdan içi Moskva şaharında bolabыз. Официалдуу түрдө биз Москва шаарында ачылдык. Официалдуу түрдө Москва шаарында иш алып барабыз. Москва бuyursa өтө чоң дем күч менен жана ошондой эле Жаллабад шаарында өтө чоң дем күч менен болобуз. Эми бул жердеги Жаллабад шаарынын кабыл алышына карайбыз. Мүмкүнчүлүк болушунча аракет кылабыз. Мүмкүнчүлүк болушунча Жаллабад элин толук түрдө көрүп кеткенге аракет кылабыз. Бирок бизде ошондой болсо дагы убактыбыз тар. Бир жумалык убакыттын ичинде ушул Жаллабад шаарында боломун. Урматтуу Жаллабад туугандар, биз сиздер мененбиз. Алла сиздерге денсаулык берсин. Буйруса иншалла сиздер менен бир жума убактыбызды бөлөбүз. Сиздер дагы биз менен бир жума убактыбызды бөлсөңүздөр иншалла. Анан запись телефондорун буйруса эртең чыгарамын. Жазыла турган телефондорду эртең чыгарабыз. Жаллабад шаарында биз бир жума болобуз бул жерде. Буйруса иншалла барыңыздарга Аллах шифа берсин. Эч оорубаңыздар, дайыма күлүгүчтүү жүрүңүздөр. Мен Манаш шаарында Турайдас көчөсү Манаш шаарында кабыл аламын. Жаллабад обласы Манаш шаарында кабыл аламын. Манаш шаары бүгүн айтат мы деген тамга туруп калды дейт. Мы деген тамга туруп калса бүгүндөн баштап анда Манаш шаарында болобуз. Бишкекке качан келесиздер иним дейт. Буйруса Жаллабадтан кийин бизди күтүп жаткан Ош бар. Буйруса андан кийин Ысык көл бар, андан кийин Бишкек бар. Андан кийин Москва. Буйруса биз жакшы пландар менен аттандык бул сапардык ишибиз өтө бир токтоосуз болот деген ишенимдемин. Ошо менен биргеликте биздин бардык колубуздан келген аракетти жасап көрсөтүп жатканыбызды баалап билип жана бизге мүмкүнчүлүктөр түзүп аткан бардык областтардын жана ошондой эле өкмөт башчыларыбызга дагы ыраазычылык айтып кетпесем болбос. Буйруса Ош шаары Жаллабадтан кийин Ошко барабыз. Сөз заны капсуласынын умуя кошулганды дозасы кандай? Дозасы кошулган кандай? Дозасы кошулган 4төн ичсеңиз болот. 8 үчтүк бир күндө. Баткенге да келгилечи. Бизде филиалдар Бишкек шаарында Щербакова 50 адресинде, Таласта Бердикей Баатыр 132-де, Ошто Масалиева 67-де, Жаллабадта Акбарова 15-те. Буйруса 15 күн 20 күн ичинде Чолпон Ата шаарында биздин филиал ачылат. Жана ошондой эле кийинки айларда деп айтамын, же наркы жылга өтүп калабызбы? Баткенде жана ошондой эле Нарын областтарында биздин филиалдар ачылат. Буйруса биз жөн эле филиалдарды ачып, жөн эле дарыларды алып барып койбостон ошол жерге сиздерге кабылдама жана ошондой эле дайыма ошол жерде кабыл кылганга дайыма бир 2 айда 3 айда бир барып кабылдап кеткенге мүмкүнчүлүк шарттарын дагы тургузуп атабыз. Кандайсыздар? Полипке эмне ичсе болот? Полипке ферула молочка ичсеңиз болот, чистатель, болиголовка ичсеңиз болот. Арак ичкендерге калтыра турган дарыны күнүнө канча тамчы берилет эле сураныч айтып коюңузчу. Кукольникти сиздер жарым чай кашыктан бере берсеңиздер болот. 50 грамм сууга кошуп. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бишкекке кантип барсак болот. Өзүңөргө көрүнгөнгө. Буйруса телефон номерлери чыгарабыз записке. Ошол жерге чалып барасыздар.
Бирок аптекаларыбыз дайыма бүттүк областтарда ачык иштей берет. Диагнозуңуз болсо, анализиңиз болсо, сиз ошону көтөрүп барасаңыз, сизге жакшы консультациясын беришет. Кандайсыздар? Токмокко качан келесиздер? Токтогулга качан келесиздер? Токмокко качан келесиздер деген бар. Токтогулга, Токмокко буйруса барганга аракет кылабыз. Азыр эмес бирок. Айталайм, Артрос, апам Замир, 3-чү степень. Аргон бериңиз, дождевый черви менен. Анан дождевый червинин настойкасы бар, дождевый червинин. Дождевый черви настойкасы бар, и ошону сунуштаймын. Саламатсызбы, качан кабыл алып баштайсыз? 11-inde эртең запись башталат. Телефон номер эртең түштө чыгарылат. Телефон номер эртең саат 12:01-лерде чыгарылса керек. Буйруса телефон номер записке Жалал-Абадка. Москвага октябрда келем дедиңиз эле го. Ошол документтер толук бүтпөй калды октябрда. Ноябрга жылдырганбыз. Анткени бизде азыр бардык дары-дармектерибиздин бардыгы текшерүүдөн өтүп, жана ошондой эле коопсуздуктардын баары каралып, ушул нерселердин баары менен кармалдык. Буйруса эң жакшы жана сапаттуу дары-дармектерди биз сиздерге сунуштайбыз. Ревматойный артритке аргон колума таасир этпей атат. Бутум жакшы таасир берүүдө. Сиз дождевый черви настойка, дождевый черви гранула колдонуңуз. Настойкасындагы грануласында сураңыз биздин филиалдардан. Боюмда бүтпөй жатат. 1 жыл болду. Причинасын айткан жок гинеколог. Эмне кылыш керек? Причинасын айтпаса, сиз буга барабай матка жана ошондой эле женская настойка колдонуп көрүңүз. Эч кандай причинасыз эле болуп атса, бир аракетиңизди кылып көрүңүз. Ай балам, Бишкекке качан келесиң? Гепатит Б боюнча айтып кетчи. Апажан, Бишкекке буйруса барабыз, бир ай ушул айдын этектери барып калабыз. Гепатит боюнча, гепатит Б боюнча айтып кетчи дейсиз. Гепатит Б, А, Б, С, Д. Азыр эми бизде торпедия ферула молочка менен эле эффект болуп атат. Иншалла торпедияны алып иче берсеңиз, гепатит Бга, гепатит А, гепатит Сга баарына торпедияны эле алып иче бериңиздер. Эң жакшы жардам берет. Замир, кош келипсиз мана шаарына. Чыдамсыздык менен күтүп сени кандай жол менен жазылабыз сага. Саламатсызбы? Алла разы болсун. Куш келдик. Буйруса эртең түштө телефон номер чыгарамын. Ошол жерге жазыласыздар. Саламатсызбы? Маткада варикозго эмне кылсак болот? Маткада варикозго сыртынан варикоз масла деген бар бизде, ошону сыртынан сүйкөңүз, жана ошондой эле дождевый черви настойканы колдонуңуз. Саламатсыз, Жалал-Абадка кантип жазылабыз? Эртең түштө телефон номер чыгарамын, Жалал-Абадка жазылуу. Ошол телефон номерге чалып жазыласыздар. Кандайсыздар? Токтогулга качан келесиздер? Азыр эмес. Так, Щербакова барып консультация алалы деп барсак айта албай койду. Холестериним менен торпедия молочка чогуу ичебизби деп сураса. Неге айта албай коюшту? Эмне үчүн айта албай коюшту? Эмне маселе боюнча сурооңузду мага дагы далилдеп жазып кетиңиз. Ушулга эмне кылсак деп. Мен сизге ушул жерде айтып коем, Щербакова өйлүгө барасыздагы ушул дарылар мага керек деп алып аласыз. Болду. Сахар, торпедия эле ичип жетиштүүбү жана канча убакыт ичиш керек болот? Торпедия буну постоянно пайдалана берсе болот. Анткени бул азыр жон гана чөп. Жон гана чай жөнү насипканда жон гана тамак пища десек жаңылышпайбыз. Анткени бул биодобавка эмес, и бул жон гана чөптөрдөн жасалган эле пища десек түшүндүрсөм болот. Бул особый укмуш дары деп айта албайбыз. Анткени биз дары деп капсулаларга салган жокпуз буну. Ак жол, ишиңизге ийгилик. Таластан салам. Болиголовканы канча убакыт ичем? Болиголовканы 3 маал ичесиз эжекем. Болиголовканы 3 маал ичесиз, 1 тамчыдан 40 тамчыга чейин көбөйтөсүз. Сизге талакка кире албай калдык эле. Жалал-Абад кайсыл жака кандай жазылсак болот? Менин көзү көрбөй өтө эле лабый болуп калды. Жалал-Абадка Акбарова 15-те кабыл алабыз. Акбарова 15 4-чү аптека деген бар. Ошол жерге кабыл алабыз. Анан телефон номерди эртең чыгарабыз түштө. Буйруса ошол жака
çalasızlar da байланыштар. О, Кудай, Жалал-Абадка келдигиз бу. О, Кудай, келдик биз. Азыр Жалал-Абадтасызбы? Ушул жердем Жалал-Абадтамын. Саламатсызбы? Тамандагы шпораны эмне жардам бересиз? Тамандагы шпораны мындай кыласыз. Мындай кыласыз. Бул согунчокту монтип урасыз. Монтип тамандагы шпорага могундай кылып согунчок менен базасыз. Түшүндүңүзбү? Ошону ичесиз. Анан аргонду кошуп ичип коесуз. Боюмда бүтпөй жатат, 1 жыл болуп калды. Причинасын айткан жок гинекологдор. Эмне кылыш керек? Барабая матка, женский настойка, торпеда ичиңиз. Бишкекке качан келесиз Щербакова элүүгө? Буйруса ушул айдын этектери. Рахмат дейт. Рахмат сизге дагы. Саламатсызбы? Деменцияга эмне ичсек болот? Деменцияга эмне ичсек болот? Сиз А, Б, С, Д деген бар, ошондой эле гингобилома бар, нарушение, нервный нарушение, и ушулардын баарын оңдош керек болот. И ошондой эле А, Б, С, Д айттым, и гингобилома дегенди айттым. Ушуларды ичиңиз. Саламатсызбы? Варикозго дары барбы? Варикоз настойка деген бар. Анан ошондой эле торпедияны ичиңизди сунуштаймын. Бөйрөккө эмне ичсем болот? Бөйрөккө сиз Раво дегенди ичесиз, жана торпедия дегенди ичесиз. Эң жакшы жардам берет. Саламатсызбы? Көлдөмүн чыдам. Колдорум чымырап атат, эмне ичсем болот? Торпедия, ферула молочка, яблочный уксус. Сахар, торпедия эле жетиштүүбү же дагы кошумча барбы дары? Яблочный уксус, алма уксусун ичиңиз. Кандайсыздар? Чолпон атага филиал барбы аргон алганга? Чолпон атага жакын арада филиал ачылат. 10-15-теринде уже Чолпон ата шаарында филиалыбыз ачылат. Бишкекке качан? Буйруса ушул айдетеги. Саламатсызбы? Таласка качан келесиз? Эмки жылы. Ашказандын жарасы эмне кылды? Ашказандын жарасында кая-гулю деген бар. Кая-гулю деген бар. Жана ошондой эле настойка лапух и настойка лапух и капсуласы бар бизде. Анан лапухту огуруту толтура коюп пойлада могул жерде эле толтура болуш керек. Ошону демдеп иче бериңиз. Ишиңе ийгилик, Замир. Азаматсыз, рахмат сизге дагы. Фокус дары качан келет? Фокус дары буйруса ушул жуманын ичи келип калат. Даяр болуп жатат. Ошондо ноябрда келесизби? Ошондо ноябрда Москвага барабыз. Так. Так. Москвага ноябрда барабыз. Ашказанга кая-гулю деген бар бизде. Же настойка лапуха и алойду. Тартаста Мясаровкадан өткөрөбүз дагы, Мясаровкадан өткөрөбүз дагы. Балга аралаштырып туруп ичесиз эртең менен. Бир чай кашыктан өтө сонун жардам берет. Ашказанга бул. Жалал-Абадка кантип запись кылсак болот? Эртең телефон номер чыгарам Жалал-Абадка. Нервке суук тийсе эмне ичиш керек? Нервке суук тийсе эмне ичиш керек? Огневка ичиш керек, нервке суук тийсе. Гингобилома ичиш керек и анан бадам майын сүртүш керек башка. Жалал-Абадка кантип запись кылсак болот? Телефон номер чыгарамын. Сахар торпеда ичип жатам, канча убакыт ичем? Сахарыңыз түшкөнчө ичесиз. Замир таксыр, азыр Жалал-Абадтасызбы? Ооба, ушул жактамын. Жалал-Абадбы бул? Жалал-Абадтамын. Геморройго свеча алганбыз. Кызым бала эмгизет. Чалып ичсе болобу? Колдоно берсинби? Канчада баласы? Чайын ичкенге канчада баласы? Баласы 6 ай, 8 айдан өйдө болсо ичсе болот. 8 айга чейин ичкенге болбойт. Лактоза нельзя. Кайсыл жакка барып калабыз деп атам. Саламатсызбы? Костоправ качан келет Бишкекке? Буйруса барат. Район лечение кылса болобу дейт.
району лечение кылса, району лечение кылса болот. Сиз кагаздарды алып биздин филиалдарга барыңыз, андан кийин сиз менен сүйлөшөбүз. Жалал Абадка башталдыбы аке прием? 11-inde көрүп баштайм суббота күнү. Эртең түштө запись чыгарабыз. Бүрсү күнү жума күнү мен иш алып барбаймын. Бир бутум чымырап тырышып ооруйт. 3 ай болду. Барбаган жерим калган жок. Бул бир бутуңуз чымырап ооруп жатса, тырышып ооруп жатса, бул белден болушу мүмкүн. Жана ошондой эле торпедия бадам майын сүртсөңүз болот. Ашказанымга гастрит бар, тамак ичсем эле кекирип берем. Жировой гепатоз бар экен, ичсем болобу? Торпедия ичиңиз дагы, каягулун ичиңиз. Анан кайра кекирип атсаңыз, болиголовканы алып ичип коюңуз. Анткени ал жерде эмне уйку безиңиз ооруп жатат. Кайра кекирген бул уйку безден. Фокустары качан келет? Фокустары уже бир жума ичинде келет. Кокса артрозго эмне ичем айтып койгузчу. Кокса артрозго эмне ичесиз? Аргон, арфит, дождевой черви ичесиз. Ассаламу алейкум. Дарыланып жакшы результат алдым сиздин дарыларыңыздан. Эми көрүнүп дагы улантайын дедим эле, жазыла албай атамын январь айынан бери. Ой, бир жыл өтүп кетиптир го сизге. Главный жакшы болуп калыпсыз го. Алла өмүрүңүздү узун кылсын, оору сыркоодон алыс болуңуз. Буйруса. Жалал Абадтасызбы, кайдасыз? Биз барганда ошол телефон номерлерге чалып байланышып кирсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатчылык. Таманда шпорага эмне жардам берет? Шпораны согунчок менен басыңызчы жерди, согунчок менен. Буттун учу менен баспаңыз жердин үстүндө. Саламатсызбы? Бутум ооруп жатат, артроз 2 степень дедим. Кандай дары колдоном? Аргон жана арфит жана настойка, дождевый черви. Ошол сөл жылаандын настойкасы бар. Ошону колдонуңуз. Щербаковада илбей койду, консультация алайын десек, холестерин менен чогуу, торпедия молочко чогуу ичсе болобу десек, анализ цирроз печень. Яблочный уксус торпедия ичиңиз, ферула молочка ичиңиз. Барыңыз дагы Щербакова элден алып алыңыз. Келе ушуну деп. Бишкекке качан келесиз? Буйруса, айнедеги аденомага дарылар бар. Болиголовка, чистатель, торпедия, ферула молочка, замир, байке, аутизм кантип дарыласа болот. Аутизм көбүнчө бул балдарда буну кантип дарылайбыз? Аутизмге бизде ТЦП деген дарыларыбыз бар, ушуну алсак болот. Урматтуу туугандар, биз Жалал Абадтабыз. Дагы эскерте кетем. Кайдасыздар дейт? Жалал Абадтабыз. Сахар түшпөй атабыз, сахар түшпөсө торпедия, ферула молочка, яблочный уксусту ичиңиз. Канды тазалаңыз жакшылап. Замир, байке, аутизм дарыласа болот. Бизде дарылар бар, кайрылыңыз. Кагаздарыңыз менен бардык филиалдарга кайрылыңыз. Непроходимость маточный турбы эмне ичсе болот. Так, женский свеча жана ошондой эле женский настойканы сиз ичип бериңиз болду. Ашказандын жарасына эмне кылсак болот? Каягулин, зверобой деген чөп бар, ошону ичиңизчи. Бөйрөк ооруганга кандай дары ичсек болот? Раво, торпедияны ичсеңиз болот. Спорт ичсеңиз болот. Так, сахар, торпедия ичип жатамын, ошол эле жетиштүүбү? Канча убакыт ичсем? Так, сахарга яблочный уксуста кошо ичип коюңуз. Ашказан эмне ич керек? Каягулин ич керек. Рахмат аке, жооп үчүн. Алла ыраазы болсун сизден, иним. Кандайсыздар? Жакшыбыз, кандай сөзүңүз? Биз Жалал Абадка келип калдык. Бутум тырышып ооруйт деп айттыңыз. Сиз буга аргон алып ичип көрүңүз, жана ошондой эле биздин Костоправовка белди көрсөтүп коюңуз. Чолпон ата филиалы барбы? Аргон дары алганга. Чолпон атада буйруса бир жума ичинде филиалы ачылат. Барып алсаңыз болот. Непроходимость маточный турба эмне ичсек болот? Женский настойка свечасы бар. Аутизмге бизде ооруга дары бар. Пилюли. Ошону ичсеңиз болот. Саламатсызбы? Матка пилюля бар дейби? Маткада полип бар дейт. Маткада полипка, чистатель, болиголовка, ферула молочка,
Болду. Адам башка кереги жок. Бар. Аутизмге дары бар. Болиголовка канча убакыт ичем? Ич. Болиголовканы 3 маал ичесиз. Буюрса 2 ай 3 ай ичиш керек болот. Бишкекке качан келесиз? Айдын этеги. Урматтуу туугандар, биз жаллап атабыз, жана биз жаллап атабыз. Алла разы болсун. Мен буюрса барыңыздарга айтып коеюн дедим. Бул эфирди бөлүшүп коюңуздар. Биз жаллап атка келдик, жаллап атка кирип баратабыз.